Мыйзам долбоорун 3-чү окууда добушка коем. Добуш бериңиздер. Рахмат. Аталган мыйзам долбоору 3-чү окууда кабыл алынды. Макул 65, каршы 18, баары 83, катталды 83. Рахмат, урматтуу депутаттар. Аталган мыйзам долбоорлору кабыл алынды. Рахмат, барыңыздарды куттуктайм. Урматтуу депутаттар, айрыкча колдоп берген депутаттар, сиздерге терең ыраазычылык билдиремин. Ушул тарыхый моментте биз менен чогуу болуп, жоопкерчиликти моюнга алып, добуш берип, Өзбекстан менен чегара маселесине чекитти койдук. Эми Кудай буйрса, Тажикстан менен чегара тилкелерибизди бүтүрөбүз. Кудай буйрса, тоскоолдуктар болбосо, жаңы жылга чейин бүтүрүп алып келебиз деп атабыз. Биз бардык өлкөлөрүбүз менен, кошуна өлкөлөр менен, 4 өлкө менен тең ынтымакта жашашыбыз керек. Түбөлүк достукта жашашыбыз керек. Эч качан ок атылып, bir dagı saldatыбыз, bir dagı жараныбыз каза болбош керек. Биз биринчи кезекте ушуга басым жасашыбыз керек. Кудай буйрса бүтүрүп алып келебиз. Биз чегараны бүткөндөн кийин, мына бүгүн айтылып өттү, мына 199 000 квадрат метр болсо, эми 210 000ден ашыгыраак квадрат километр болуп биздин картабыз чоңоюп атат. Тажикстан менен да бүтүрөбүз. Ошондо биз мына Кыргызстан бүтүн Кыргызстанбыз. Кыргызстан коопсуз Кыргызстанбыз деп айтсак болот. Азыр биз бүтүн эмеспиз, жарты Кыргызстанбыз. 30 жылдан бери кескилеп, бере жарты кылып салышкан. Биз азыр кайра кайтарып бүтүн кылып атабыз мына. Көрдүңүздөр аны. Документал, тарыхый документтер менен көргөзүп бердик сиздерге далилдеп. Ошондо гана мына бизде азыр чегараларды чечкенден кийин, ратификация бүтүп барын точканы койгондон кийин, анан биздин эле өлкөдө эмес, жалпы Орто Азия өлкөлөрүндө тынчтык орнойт. Мына ушундай үмүтүбүз бар. Дагы бир жолу колдоп бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Рахмат.